Арында көбүнчө жүрөк кан тамыр оорулары көп. Анткени могу жаратылышка карата. Адамдар бийик тоолуу аймакта жашаган үчүн кычкылтек аз келе баштаганда жүрөк бат-баттан сого баштайт, тахикардия деп коет. Бул жерде эт таза, аба ырайы таза, бирок бул жетишсиз деп ойлойм. Анткени спорт менен машыгуу керек, медицинанын сапаты жакшы болуш керек. Мамлекет өнүгүп атат, ошону менен бирге эле медицина да өнүгүп атат. Адамдын ден соолугуна эми ар бир адам өзүнүн ден соолугуна өзү караш керек. Ушу нарын шаарына алып караган болсок, жүрөк кан тамыр ооруларында өзгөчө көңүл бурулуп атат. Азыр ошол ангиокоронарография боюнча алгылыктуу иштер жасалып, катлап лабораториясы ишке берилгени жатат. Бул өз кезегинде ушу нарын облусунун элине аябай жардам тийгизип, ушу жүрөк кан тамыр ооруларын эрте аныкталып, эртерээк дарылануусуна жакшы өбөлгө түзөт да. Биз азыр Нарын облусунун саламаттык сактоо тармагынын тарыхында эң чоң бир жакшы жаңылык болгону турат. Ошол областтык ооруканага жанакында ангиограф аппараты алып келинип, пациенттерге туура диагностика кылып, экинчисинен бул медицина кызматкерлери үчүн эң жакшы дагы нерсе болот. Себеби медицина кызматкерлери өзүнүн алгоритмине киргизип, кайсы убакта коронарография кылыш керек, андан кийин кайсы тартипте дарылоо ыкмасына көчүш керек. Ошонун баарына медицина кызматкерлерге дагы жана ошол жалпы элге дагы эң сонун нерсе болуп атат да.